بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ثم ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Мурдакы сабактарыбызда көз ачыктар жөнүндө өттүк элек. Эми көз ачыктарды эскергенден кийин көзгө дагы байланыштуу көз тийүү жөнүндө өтөбүз. Көз ачыктардын көздөрүн, ачылган көздөрүн жаптык. Эми көз тийгенден деги эле көз тийги деген эмне? Ошол жөнүндө Аллах субханала тааля бизге берекесин берсин. Көз тийүү шариятта кандай каралат? Негизинен көз, биз аны шарияттык эрежесин айтат. Хакыйкатул айн назар би истихсан. Чыныгы көз тийүү бул жакшылык менен, мындайча айтканда, өзүнө суктанып карай турган бир назар дейт. Суктанган бир назар, ау хасад. Жанакындай. Бул көрө албастык көздөн чыккан бир жаман бир сезим. Демек, көз эки гана нерседен тиет экен. Мындайча айтканда, суктанганда бул жакшы сезим чыгат. Анан көрө албастык пайда болгондо ал жерден жаман бир сезим бөлүнүп чыгат. Мына ошол сезимдер себептүү көз тиет дейт. Анан кийин көз тиет дегенде да мындай көп кыргыздарда ушундай сөз бар. Адамдын көзүндө деп кеп. Көзүмө карап койсо, керек болсо стакандагы сынып кетиши мүмкүн. Көзүн ачар дейт. Биз ошол жерде мындай нерсени карайлык. Бул айын деп койгон. Бул көз тийүү айын. Туура көз тиет, бирок көздө эмес, кептин өзүндө, көзүндө эмес. Бул Ибн Кайым аль-Жавзия өзүнүн Задул Маатта, Тибб Набавийде айтат. Хия сихам тахруджу мин нафсил хасид вал аим нахвал махсуд. Бул жанакындай көрө албаган, көрө албастык көзү дейт. Же суктанган көз дейт. Адамдын көкүрөгүнөн жебе сымал чыгат дейт. Жада, кадимде мисалы бир адам көрө албай кетсе, же бир адам суктанып кетсе, көкүрөгүнөн бир жаадан жебени бошоткондой экен да. Ошо көкүрөктөн бир жебе чыгат экен. Бул көкүрөктөгү ошол ысык, жакшы сук сезими, суктанган сезими, же бир ысык нерсе чыгат, ал көрө албастыктын бир сезим. Ошончо кээ бир адамдар көрө албастыкты айтканда отту чыгарат, мисалы. Оттун белгисин көрүп, аны ичим ысып кетти дейт. Көкүрөгүм ысып кетти дейт. Же болбосо бир адам суктанганда дагы адамдын көкүрөгү ысыйып чөт. Ошончо эмне? Бул адам жаадан кадимгидей бир мээлеп туруп, жебени бошоткондой экен. Тусибуху таратан ва тухтиу таратан. Же ошол адамга таамай тиет, же кайып кетет дейт. Эми ал кандай болот? Ал болсо имма ал адам көзү менен көргөндөн дейт. Бин назратихи, өзүн көрө турган көрүнүшү менен, же болбосо ага бирөө айтып укканынан дейт. Демек, көздүн өзүндө эмес экен. Мисалы бир адам баласы Америкада окуп атат деп коелук. Көбүнчө энелер аябай мактанат. Менин уулум Америкада окуп атат. Бирөөнүн уулу Египетке же Саудияга кеткен болсо, жамааттарга ичи не батпай кубанычы. Кечке айта бериши мүмкүн, менин уулум Саудияда окуп атат. Баары деле адамдар ушундай жетишкендикке жете бербейт да. Анан тигил адам бирөө катуу суктанып коюшу мүмкүн. Бирөө аябай көрө албай коюшу мүмкүн. Көрө албастыгы күчөп кетсе, экөө тең эмне? Жебесин кой берет экен. Балаң Америкада болсо дагы,
балаң Саудияда болса дагы жебе ошол жерге чейин барат экен. Имма тусибуху, имма тухти. Же ага таамай жетет, тиет. Тийсе чоң бир проблемаларга душар болот. Же кайып кетет. Бул Аллахтан болгон береке. Көбүнчө Аллах субханаху тааля кийин сабактарда өтөбүз, көз тийгенден сактанууну өтөбүз. Кандай экен? Ошол жерде кантип сактанууну биз окуп үйрөнөбүз иншалла. Бирок бул жерде өтө бир кызык нерсе эмне экен? Көз деген бул адамдын көзүндөгү эмес экен маселе. Адамдын көкүрөндөгү жакшы бир сезим суктанган же көрө албастык жаман бир сезим. Ошол чыкса аны көзү тийди деп коет. Качан гана тийди? Чыкты биринчи, экинчи тамай тийсе. Кээ бир адамдарга тийип калат экен, тамай. Кээ бир адамдарга кайып кетет экен. Бул Аллах субханаху таалянын каалоосунан. Омахум биддарина бихи мин ахадин илля бизнилла. Алар ошол кылган иштери менен зыяндык бере албайт, Аллахтын гана уруксаты болмоюнча дегендей. Аллах бирөө уруксат берип койт экен, көзү тийсин деп, сыйкыры тийсин деп. Аллах бирөөгө уруксат бербей коет. Кимге бербей коет? Момундарга уруксат бербей коет. Анткени Аллах Кур'ан айткан: "Ва кана Аллаху бил муъминина рауфа рахима." Момундарга өзгөчө райымдуу, боорукер зат дейт. Демек Аллах субханаху таалянын райымы момундар үчүн гана бөлүнөт. Аллахтын мээрими мусулмандар жана мусулман эмес бүт баарын камтыйт. Аллах мээримдүү, мусулман эмеске да рызыксын берет. Рахман. Бирок Рахим бир гана момундар үчүн гана арналган Аллахтын сыпаты. Эгерде биз жашообузда момун таква болуп кеткен болсок, анда субханаху тааля Аллах таала бизге ал өзүнүн коргоосун бөлөтөт. Ал өзүнүн коргоосуна бизди киргизет. Аллах субханаху тааля баардыгыбызды өз коргоосуна алсын. Чындап айтканда Аллах бизди коргоосуна албаса, ишибиз оңолбойт, көп нерседе береке болбойт. Эми ал жөнүндө далилдерди карайбыз. Курандан, хадистен. Биринчиден Курандан бир 2-3 аят айталык. Калам сүрөсү 51-52 аяттар. Ва якаду аллазина кафару ла юзликунака би абсарихим ламма сами'у зикр ва якулуна иннаху ламажнун ва ма хува илля зикру лил аламин. Капырчылык кылгандар өздөрүнүн көздөрү менен карап сени жолунан чыгаргысы келет. Мындайча айтканда, сен чалынып, жыгылып, ооруп калышыңды эңсеп, атайлап, өз көздөрү менен, көз карашы менен атышат дейт. Ла юзликунака би абсарихим ламма сами'у зикр. Качан гана ошо ишти кылышат? Качан гана Куранды уккандан кийин. Бул сөз маанисинде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккеде Кабанын түбүндө келип Куран окучу. Ага эч ким каршылык кыла албайт, анткени Абу Талиб анын жанында. Абу Талиб аны коргойт эле. Анан кийин бирок алардын көрө албастыгынын себептүү бир айлага барышты эле. Кандай айла? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Куран окуп жатканда атайлап көздөрү менен таамай карап, ошол көзүм тийип калса экен деп максатта карап, ошол пайгамбар деген өлүп калса экен, турбай калса экен, ооруп калса экен деген максатта аябай тиктеп кетет эле. Ошол үчүн Аллах Куран айтты. Ва якулуна иннаху ламажнун. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эчтеке андан зыян тартпай, жашнакай отурган болсо, анда экинчи бир планга өтөт эле. Айтат эле, бул жинди. Эмне көзү менен тийгизип өлтүрө албады? Анда экинчи планга өтөт эле. Андагы элдерди андан алыс кылат эле. Эмне бул жинди. Акылы жок бул деп ошентип пайгамбарды шылдыңдап элге ошентип айтышат эле бар. Ома хуа илля зикру лил аламин. Аллах айтат, жок, бул бир гана ааламдарга эскертүүнү гана айтып жатат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Демек Ибн Аббас ла юзликунака деген сөз мааниси бул би абсарихим көздөрү менен деп сөз мааниси көздөрүн тийгизейин деп аракет кылып жатышат деген сөз айтат тафсиринде.
Эмненин негизинде? Анткени алар көрө албастыктын негизинен кылып жаткан иши дейт. Демек, бир гана Аллах субханала ва тааля андай жаман иштен өзү сактоочу. وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل. Ошондуктан Ибн Аббастын сөзүнөн Кур'ан ал-Азимде Ибн Касир айтат, андыктан бул аят чоң далил дейт көз тийгенге. Жана көз тийгенден кийин өз таасирин бергенге. Бирок анда дагы Аллахтын буйругу менен бардыгы. Экинчи аят, билесиздер, Фалак сүрөсүндө Аллах субханала тааля айтат: "Кул а'уду бираббил фалак." Таң Раббис менен сактанам деп айткын дейт. Мин шарри ма халак. Жараткан жамандыгынан, мин шарри гасикин ида вакаб. Караңгы түн каптагандан, мин шарри наффасат фил уқад. Түйүндөргө үйлөгөн жаман кара дубалардан, мин шарри хасидин ида хасад. Жана көрө албастыктарынан, алардын көзүнөн деген маани чыгат. Демек, бул түйүндөргө үйлөгөн кара дубаларынан да бул сыйкыр. Андан кийинкиси көрө албагандардын көзүнөн, көрө албагандардын көрө албас сезиминен деген сөз мааниси Ибн Аббас айтат, бул көз дейт. Мин шарри хасидин ида хасад, бул көз тийгизем деп атайлап ошо өздөрүнүн ички сезимдери, көрө албас сезимдерин ичинде айтпадыкпы, жебесин алар чыгарат. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Айшанын өзүнө келген хадис: "Истаиду биллахи минал айн." Көздөн Аллах менен сактангыла, "Фаиннал айна хак." Андыктан көз бул акыйкат деген. Бул хадис имам Ибн Маджа риваят кылат. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Сахих Муслимде айтат: "Ал-айн хак, ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين." Көз акыйкат, көз тийген бул акыйкат, чындап тиет. Эгерде тагдырды аша турган бир нерсе болсо, бул көз ашып кетмек дейт. وَإِذَا إِسْتَغْسَلْتُمْ فَغْسِلُوا. Эгер силерди жуун десе, көзгө тиешелүү маселеде, анда силер жуунгула дейт. Иншалла сабак өтөбүз. Көз тийгизген адам дагы шариятта ал дагы жуунуш керек, ал дагы дарат алыш керек. Ал жөнүндө эмки сабактарда түшүнүп берет, кандай түрдө дарат алат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям да хадисинде айтат: "Аксару ман ямуту мин уммати ба'да qada'Allohi ва qadrihi bil-ayn." Мен үммөтмөн тагдырдан кийин эле өлө тургандары көбүнчө көз тийип өлгөндөр дейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Демек, тагдырдан кийин өлө турган сөз мааниси кандай? Шариятыбызда тагдыр деп мисалы бир адамдын өмүрүнө, тагдырына 60 жаш жашайт деп жазылгандыр, мисалы тагдыр. Ал эми көз деген сөз мааниси көз тийип кетип, эрте эле кетип калышы мүмкүн да. Ал кандай? Азыркы учурдагы сүйлөгөн сөздүн дагы бир мааниси, сиздер билип жатасыздар, онкологиялык ооруларды. Ошонун арасында рак оорусу деген бар. Рак деген бул көз оорусу негизинен. Көз тиет. Мисалы, рактын эки түрү бар. Медициналык жагынан жана чындап рак болуп калган, жана бул көз жагынан. Ошон үчүн алардын айырмасы кандай? Алардын айырмасы өзүнүн медициналык жагынан ооруган адам стадияларга бөлүнөт. Биринчи стадияда рак болот. Эгерде бир нече ай же бир нече жылдан кийин аны дарылабаса, экинчи стадияга көтөрүлө шашпай. Ал да бир нече ай, бир нече жыл турат ошодо. Аны дагы дарылабасаң үчүнчү даражага көтөрүлөт дегендей. Ал эми көз тийген бул кече эле соо эле, эчтеке рак оорусу жок эле, 2 жумадан кийин эле караса эле 4-нчү стадиядагы рак болуп калат. Бул эмне? Ага көз тийген. Бул адам ошон үчүн биздин азыр пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үммөтүндөгү көп адамдар чындап көз менен эле кетип калат. Көз тийип кетет. Эмнеге? Анткени өздөрү ошого себепкер, өздөрү мактанат.
Мынакей Инстаграмда сүрөттөрүн коюп мактанышат, Фейсбукта, Одноклассник айтор, аларда кандай сүрөттөрдү? Балдарын сүрөттөрүн коёт, туугандарын сүрөттөрүн коёт, же жетишкендиктерин сүрөттөрүн. Мындай мен бул жерде барып келдим, мен тигил жерге барып келдим деп, бул мактаныч сезиминен пайда болгон нерселер. Мынакей ошондой максатта коюлса сүрөттөр, канча да адамдардын көзү карап жатат. Ошол адамга көз тийип калса, субханалла, бүгүн жакшы эле, эртең больницага жатып калат. Бир жума өтпөй эле бул дүнүө кетип калышы мүмкүн. Ошон үчүн да пайгамбардын башка бир хадисинде көз дейт, төөнү казанга, адамды мүрзөгө киргизет дейт. Килтеген төө казанга түшүп калат экен көз тийгенде. Демек жаныбарга да көз тиет, атка да көз тиет, жылкыга. Бир гана эшекке, чочкого көз тийбейт. Жылкыга, конечно, сулуу, кооз жаныбар, ага көз тиет. Ошон жылкыны мактанып, элдердин баарына көргөзгөндөн этияттайлык. Эшекти көргөзө бериш керек, эчтеке болбойт. Азыр дагы коркунучтуу болуп калбаду, эшектер жоголуп атат. Демек, шариятыбызда дагы бир нерсеге көңүл буруш керек эмес. Тагдыр менен өлгөн, өлүм баарыбызга насип кылсын. Тагдыр менен, Аллах кайсы тагдыр берсе, ошо тагдыр менен кетелик. Бирок көз деген сөз мааниси эмне? Эрте өлөт деген сөз бул жерде. Эрте өлүп калат. Көз жара чыкса ичине, бул рак деп коет. Көз тийгенде көз жара сыртка чыкса жакшы болот. Кимдин жанакындай бир жерге барып келгенден кийин, же элдердин арасында жүргөндөн кийин адамдардын колдоруна же буттарына бир жара чыгып калат. Бул көз жарасы деп коет. Сыртка чыккан жакшы, бирок ичке чыкпасын. Аллах субханала тааля бизди ошондой бир ар кандай баледен сактасын. Бул хадис имам Бухари риваят кылат. Имам Бухари өзүнүн сахих хадисинде риваят кылат. Ошол үчүн биз дайыма көзгө каршы дуаларды айтып, өзүбүзгө жана балдарыбызга айтып коюш керекпиз. Жибрил алейхиссалам пайгамбарга дуа айтканда: Бисмиллахи аркик, мин кулли шайин юдик, мин кулли шарри нафсин ау айн хасидин, Аллаху яшфик, бисмиллахи аркик. Бисмиллахи аркик, Аллахтын аты менен дем салам. Мин кулли шайин юдик, эмне гана сага нерсе зыян берсе, ошондон Аллах сени сактасын. Мин кулли шарри нафсин ау айн хасидин. Жаман заттардан жана тийген көздөрдөн Аллаху яшфик, Аллах сага шифасын берсин. Бисмиллахи аркик, Аллахтын аты менен дем салам дейт. Мынакей ошол дуаларды биз балдарыбызга, өзүбүзгө айтып туруп, ошондой нерселерди көп айтыш керекпиз. Уидука би калиматиллахи тама мин кулли шайтану хама ва мин кулли айнил лама. Пайгамбар ошону дуаны айткан. Хасан мен Хусейнге уидукума би калиматиллахи тама деген, мен экөөңөрдү Аллахтын улуу сөздөрү менен сактантам. Мин кулли шайтану хама, ар шайтандар жана ар кандай курт кумурскалардан Аллах силерди сактасын дейтин. Жылан, чаян, чакса жаман да. Мин кулли шайтану хама, кулли айнил лама, жана тийген көздөрдөн силерди Аллах сактасын дейт. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи ошо дуаны окуп туруп айткан экен. Мына ошо дуаны пайгамбарыбыз айткан. Мына бул дуаны Ибрахим алейхиссалам Исхак менен Исмаилге окучу дейт. Демек, шариятыбызда биз ошол дуаларды өзүбүзгө, жубайларыбызга, балдарыбызга окуш керекпиз. Өзгөчө кичинекей балдарга жана ошону үйрөтүш керекпиз. Ошол дуаны окуп туруп, анан кийин ар кандай жакка жарышка же бир нерсеге чыксак, ошону окуп туруп чык деп. Демек, шариятыбызда мына Курандан, сүннөттөн, хадистер, биякта көп хадистер айтылган, бирок мен сиздерге ошол кыскача ошол хадистерди тандап бергенге туура көрдүм. Андыктан адамдын, айтпадыкпы, ар бир адамдын табигаты ар кандай. Бир адам көрө албаса, ичине ушундай көрө албастык нерсеси пайда болуп кетет. Оту пайда болот, көрө албастык отуп алууланып, от күйөт. Ошон үчүн бул шакта файда хатара аля калбиги ин баасат нарул хасад.
min qalbihi. Демек, ким бир нерседи көрүп, ошондон көрө албай кетсе, ошонун көкүрөгүнөн, жүрөгүнөн от алоолонуп күйөт дейт. Кимди көздөй? Нахвал махсуд, көрө албаган адамды көздөй. Анан бул адам чындап чоң бир кыйынчылыкка душар болуп калышы мүмкүн. Ошол үчүн шариятыбызда көз экиге бөлүнөт. Көз канча бөлүнөт экен? Экиге бөлүнөт. Биринчи айн инсия, бул адамдын көзү дейт. Анан кийин айнул джинния, жиндин көзү дейт. Шариятыбызда эки көз бар. Вахияллати тасдуру минал башар, адамдын көзү бул адамдан дейт. Ва айнул джинния вахияллати тасдур минал джин, жиндин көзү дейт, жинден бул пайда болот. Эми экөөнүн бир далилин айтсак. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мисалы адамдын адамга тие турган көз жөнүндө Амир ибн Рабиа Сахл ибн Хунайфти көрүп көзү тийген анын. Бирок кандай? Суктанып. Себеби Сахл ибн Хунайф бул сахаба, жүзү ак, сулуу болгон да. Жанакындай териси ак болгон, жанакындай сулуу жигит болгон. Анан кийин Амир ибн Рабия аны көрүп суктанып, карачы сенин териң кандай экен, карачы сенин өңүң кандай экен деп суктанып калган экен да. Ошондон кийин эле ал төшөккө жатып калган экен. Ошону пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Яктулу ахадакум аха". Бири-бириңерди, бирөөңөр бир тууганыңарды өлтүрүп коюшу мүмкүнсүңөр деген пайгамбар. Мындайча айтканда, атайлап эмес, суктанып кетип. Андыктан биз машалла ла куввата илля билля деш керек. Машалла ла куввата илля билля. Машалла ла хаула ва ла куввата илля билля эмес, машалла ла куввата илля билля. Бул көз тийбеш үчүн ошону айтып коюш керек, бир нерсени көргөндөн кийин. Же баракалла деп коюш керек. Мында кийинки сабактарда кененирээк айтып беребиз. Эми жиндин көзү тийиши мүмкүн адамдын тараптан. Бул хадис Умму Салама риваят кылат. Анна Наби саллам ра'a fi baytiha jariya fi wajhiha saf'a. Пайгамбарыбыз бир үйдө бир күн кызды көрөт. Күн кыздын бетинде бир өң өзгөрүлгөн дейт. Бетинин өңү өзгөрүлгөн дейт. Балким карайып кеткен дейт. Анан бетинин өңү өзгөрүп кетти да. Башка мисалы адамдын терисинин өңү бардыгы бирдей болсо бирдей, бирок бир жери өзгөрүп кетти, бетинин өңү, бет жактын өңү. Ана пайгамбар айткан экен: "Истарqu laha fa inna biha nazra". Дем салып бер деп бир адамдан сурангылачы, буга дем салдырып койгулачы. Буда назра бар экен. Шариятта ан-назра сураганда бул эмне дегенде, бул яни назра айнул минал джин. Бул жиндин көзү экен. Мындайча айтканда экөөнүн айырмасы кандай? Бизде ошон үчүн көз тиет. Биз мына балким көзүбүз менен карагандыктанбы же кулагыбыз менен уккандыктанбы же сыпаттап сүйлөп бергендиктен. А жиндики назары түшөт деткен тагыраак айтканда, шариаттан назары түшөт. Жиндерде анткени биздикиндей туруктуу көз жок. Алардын көзү жок. Туруктуу эмес алар, биздикинде бир көз жок. Бирок жиндер назары салат, алар да көрөт. Алардын өзүн көрө турган сыпат бар. Балким биздин көзүбүз менен көрөт, балким дагы бир өзүнүн жолдору менен көрөт. Бирок биздикиндей өзгөрүп, бизде туруктуу бир орган, мүчө, көздү мисалы чыгып кетпейт же кирип кетпейт, колдор мисалы. Жиндерде ушундай туруктуу биздикинде бир көз жок. Бирок алар көрөт, ошон үчүн жиндин назары түшөт дейт. Жиндин назары түшөт экен. Неге? Анткени бул жинден болгон бир бизге зыяндык. Мун шарры нефсин деген сөз мааниси да бир. Шарры нефсин бул жиндин көзү жөнүндө, жиндин зыяндыгы экен. Ва айнин хасид бул адамдын көзү деп дагы бул хадисте дагы алымдар ошентип эке бөлүп караган. Ошондуктан Шейх Мухаммад Абу Мушарраф айтат: "Аль-хасид минал джин вал инс", дегиле жинден болгон көрө албастар, жиндер жана адамдардан болгон көрө албастар. Фаинна шайтан
Булардын баары тең шайтан жана анын тайпасы. Яхсудуна ал-му'минина аля ма атахумуллаху мин фадлихи. Алар момундарга Аллах эмне гана фазилетинен берсе, ошол нерселерди алар көрө албайт дейт. Демек, момундарга Аллах көп фазилет берген, аларга намазды берген, аларга сабырдуулукту берген, аларга жөнөкөйлүктү берген, аларга жүрөктөрүнө сүйүү махабатын берген. Мына ошол нерселерди шайтан жана анын тайпалары андай аларга Аллах берген эмес, андай фазилет. Алар андайга жете албайт. Ошондон көрө албай, көрө албастыгы менен алар бизге душман болот. Ошон үчүн шайтандар бизге душман. Ошон себептен Аллах Таала анын душмандыктарын билип туруп бизге айткан: шайтан иннаху лакум адувун мубин. Силердин ачык душманыңар шайтан. Фаттахидуху адува. Аны өзүңөргө душман кылып тутуп алгыла деп Аллах субханаху ва тааля бизге айткан. Эмки сабакта биз өтөбүз дегиле көздөн кантип сактанышты. Неге? Анткени көз деген көп адамдар билинбеген менен, көз менен канча адамдар бул дүнүйдөн өмүр менен кош айтышты. Көз тиген деген жаман. Соп-сонун жүргөн эле дейт. Көп адамдар ого соп-сонун жүргөн, жакшы эле жигит эле дейт. Жакшы эле кыз эле дейт. Бат эле өлүп калды. Көз тиди, анда коргону жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эртең менен кечки дуаларын көбүнө карасаңыз, көз тигенден да көп коргогон пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Көз тиген бул зыяндык. Эгерде чын эле бизге денебизге жеткен болсо, андан оңой менен арыла албайбыз. Эгерде бизде намазыбыз, иманыбыз, айтор диндеги бардык шариаттагы төп келген сыпаттарыбыз болбосо. Иншалла эмки сабакта биз өтөбүз. Көз тигенден сактана турган жолдорду жана кантип көрө албастардын көрө албастыгынан сактануу деген. Аллах субханаху ва тааля бизге берекесин берсин. Ар кандай баледен сактасын. Аллах субханаху ва тааля алымдарыбызга, устаздарыбызга, элибизге, жакындарыбызга тынччылыкты, берекени берип, ар кандай баледен өзү сактап, анткени баленин баардыгы келиши жана анын келбөөсү Аллах субханаху ва таалянын каалоосунда болот. Аллах субханаху ва таалянын уруксатында болот. Аллах Таала Кур'ан айткандай: "Ва ма ташауна илля яша Аллаху раббул аламин." Силер эмнени гана каалайсыңар, ааламдын Раббиси Аллах кааламайын ал болбойт деген. Андыктан келиңиздер, Аллах субханаху ва тааля баардыгыбызга жакшылыктарын, берекелерин берсин, ар кандай баледен сактасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.